Чаткалда 1 миллион куб метр кар көчкү жүрүп, 4 турак үйдүн сарайларын басып калган. Анын кесепетинен 6,5 миллион зыян келтирилген. Кырсык Чаткал айыл өкмөтүндөгү Жаңы Базар айылында катталган жерине президенттин Жалал Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлү барып кабар алды. Булар вообще бийик болчу. Азыр пассап отуруп калганда азыр кысарым булар. Bir 4 этаж 5 этаж самдын бийиктигинде болчу да. Күйөөм көчкү келатыр, чыккыла деп чыгсак эле келип калыптыр. Эшиктин астына сарайларды базып, теректер кычырап сынып атыптыр. Мен көчкүнү көрүп базалбай калдым, бутум иштей. Ошо жерде жатып калдым. Күйөөм болсо нан жактан кыстарым ал качып кетти. Эптеп кайра келип мени сүдүрүп алып кетип көчкүдөн кутулду. 4 жылкы 95 коюбузду басып калды. Кырсык 12 мартта катталып, кар көчкүн угунда 19 үй бүлө бар. Бүгүнкү күндө кооптуу аймактагы үй бүлөлөрдү башка жерге жайгаштыруу маселеси курч. Бүгүн президенттин Жалал Абадтагы өкүлү Чаткал районунун эли менен жолукту. Жыйында райондогу бүтпөгөн курулуш, кадрдын жетишсиздиги, таза суу, мектеп, бала бакча, ички жана сырткы жолдор тууралуу маселелер айтылды. Екіншісі түп жарық. Қанша айлық өткен ішінде көй-көй болып келе жатыр. Біздің баштылық айында да ошо түнгі жарықтың жыламаш чорғыларын тартқан. Біздің баштылық айылындағы ошо жыламаш чорғыларын айылан баштылықта бір соң өз тұрған бақтараттарды түлеген тайлақтай қылып қыртырып салды. Анан эми жаңадан тиги жигит айтып кетти Өмүрбек, курулуш айылында таза суу жок, мектеп жок, детсад жок. Даже огородтук суугана турган суу да жок. Алмадар курулат. Акчаны алып турууга кетет. Ошол акчаны ким өнүктүрүү фондунан ким которгон, кандай тааныш, каяктан келген ол? Башка эле бир жактан келип туруп ошончо суммадагы акчаны алып кетип калат да. Канышкыя айыл өкмөтүндөгү 5 айылды жарыктандыруу боюнча тендерден 2018 жылы Маклер Фетва ЖЧКсы утуп алган. Аталган ишкана тендерден утуп алган сумманын 80%, тагыраагы 10 миллиондой сомду кымырып алып, ушул күнгө чейин 5 айылды толук жарыктандырган эмес. 2019 жылы тендерге коюлуп, 2020 жылы биздин Айгыржал айылы толук жарыктандыруу менен камсыздандырылат деп айтылып кеткен. Бирок ошондон бери 2020-21 болуп, биз 2020 жылдын аягында ошол тендерщик баланы бул жактан кармап, өкмөттөн 80% акча которулгандыгы аныкталып, анан биз аны көчөдөн кармап кетип аткан жеринен кармап алып, айылдык жаштар биригип уюм кармап, ошол жерден милицияканага алып келгенбиз. Биз өзү эчтеке кылбай милицияканага алып келгенде, милиция алар бир түндө кайра чыгарып берген да. Ошол биздиге интерес болгон жери бул өнүктүү фонддон текшербей туруп, комиссиянын негизинен текшербей туруп, акчаны ким берди? Жарыктандыруу иштери пандемиянын шылтоосу менен токтоп калган. Мындан улам Канышкыя айыл өкмөтү бул маселе боюнча 2020 жылы укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок тергөө иштери бүгүнкү күнгө чейин уланып, ЖЧКнын ээси изделүүдө. Мындан улам Абсаттар Сыргабаев укук коргоо органдарына 1 ай убакыт берип, маселени чечүүнү тапшырды. Маклер Фетва деген компания уткан муну 13 миллион 754 миң сомдук объект болгон ал. Азыркы убакта 80% которулуп кеткен өнүктүрүү фонд тарабынанчы 80% которулган, бирок азыр 30 же 40% гана жумуш аткарылган. Материалдар келген, Баштерек айылында жасалып бүткөн, Чакмак суу айылы жасалып, где-то bir 80% жасалып калды. Дагы Коргон айылы, Канышкы айылы, Айгыржал айылы материал келген боюнча турат. Азыркы убакта иш прокуратурада. Жыйында айтылган көйгөйлөр боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Сыргабаев тиешелүү мекемелердин ишин сынга алып, мөөнөттү тапшырма берди. Салык кызматынын, нотариустун ишмердүүлүгүн тескеп, айыл өкмөттөрдүн ишин көзөмөлгө алаарын айтты. Көтөрүлгөн көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекемелерден кемчиликтер кеткени аныкталса, жетекчилердин кызмат орду каралаарын белгиледи. Чаткал район тургундары менен жолугуштук. Буларда деле бир топ көйгөйлөр бар экен. Негизинен таза суу маселеси, жол маселеси, анан бул мектеп, бала бакча окшогон социалдык маселелер көтөрүлдү. Эми мунун кээ бирлери жеринде чечилсе, кээ бирлери азыр протоколдук тапшырмалар берилет, көзөмөлгө алабыз. Бул боюнча мөөнөттөрүн коюп беребиз. Ошол мөөнөттөрүндө аткарылып, биз аткарылып бүткөндөн кийин Чаткал район тургундарына келип отчетун беребиз. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, регион Чаткал району.